Исаков аялдарды 8 март менен куттуктап, апасын эстеп, кыздары тууралуу айтты. Өкмөт башчы майрамда апасын, аны мээримин эстеп, өзүнүн 4 кызына да ошондой мамиле жасоого аракет кыларын айтты. Борбор калаада өкмөт башчы Сапар Исаков менен Бишкек мэри Албек Ибраимов 8 март майрамына карата аялдарды куттуктады. Иш-чара Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында өттү. Жашоонун бардык чөйрөлөрүндө маанилүү ролго ээ болуп, апаларыбыз ар кандай кырдаалга карабастан өз элинин татыктуу уулдарын, мамлекеттик улуу ишкерлерди, аскери башчыларын, министрлерди, окумуштууларды тарбиялап келишкен. Бул баарыбыз үчүн сыймык, деди Исаков. Өкмөт башчы улуттук филармониянын залында куттуктоо сөзүн айтып жатып, өз энесинин мээримин эстеп, өзүнүн 4 кызына да ошондой мамиле жасоого аракет кыларын айтты. Сиздерге суктанабыз, таасирленебиз. Силер болбосоңор бул дүйнө кандай болмоктугун билбейм. Мен дайыма апа мага кылган жылуу мамилени эстейм. Жана рахмат айтам. 4 кызым бар, аларга да ушундай мамиле кылууга аракет кылам. Баарыңыздарга ынтымак, ырашкерлик жана бакубат турмуш, ден соолук каалайм, деди Исаков. Ал эми Бишкектин мэри Албек Ибраимов аялдарды куттуктап, алардын Бишкек шаарынын өнүгүшүндө кошкон салымын белгиледи. Бүгүн Кыргызстан дүйнөнүн башка мамлекеттери сыяктуу эле 8 март аялдардын эл аралык майрамын белгилеп жатат. Булак Спутник KG.